Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына биздин өлкөдө аябай бурулуш окуялар болуп жатат. Азыр 3 партия, биримдик Мекеним Кыргызстан партиялары аябай ыплас шайлоо өткөрүп, элдин казынасына кол салган, элдин акысын жеген партия эми мекенчил болуп Садыр Жапаровдун аркасына жашынып алды. Эми карапайым элдер, эгерде сиздер карапайым болсоңуздар, келечекте балдарыбыздын келечеги жакшы болсун, өлкөбүз өнүксүн десеңиздер, тандоодон адашпаңыздар. Эмне үчүн биз бул бийликти басып алган, келечекте элдерге жакшы закон жазбай турган ушул 3 партияны колдоп коштошубуз керек. Фейк жалдап алып, аябай Адахан Мадумаровду жамандап жатышат. Эмне үчүн? Ошол элге жакшы закондор чыкпасын. Биз жеш керекпиз, ушул мамлекетте бизнесибизди өнүктүрүп жашашыбыз керек. Биз гана болушубуз керек деген ниет менен Адахан Мадумаровду жамандап жатышат. Адахан Мадумаров болсо элдерге жакшы закон жазып, ала элдин жашоосун жакшыртамын. Биздин мамлекет дагы башка мамлекеттердей өнүгүш керек деген ниет менен баратат. Программалары аябай сонун. Ошону карапайым эл бардыгыңыздар түшүнүңүздөр. Бир ооздон Адахан Мадумаровду шайлап алалы, адашпайлы. 2010 дагы Атамбаев деп уран чакырышты. Аркасынан карапайым эл түшүнүп-түшүнбөй ээрчип алышты. Эмне болду? Атамбаев карызга батырып салды. Андан кийин Атамбаевдин көчүнө Сооронбай Жээнбеков улады. Дагы карызыбыз көбөйдү. Эми дагы карызыбыз мындан да көбөйүп атат. Бизди Кытай деген аябай коркунучтуу калк карап турат. Кантип ушул кыргыздардын казынасына кол салсак, кантип ушулардын жерин тартып алсак деп. Билесиздер, Кытайлар аябай жаман калк экенин. Алардын колунан бардыгы келет. Продукцияларына бүт баягындай адамдын ден соолугуна зыяны тие турган дарыларды салып коюштан дагы кайтпай атышпайбы? Ошолорду жакшына ойлонуп, Садыр Жапаровду эмес, Адахан Мадумаровду шайлашыбыз керек. Садыр Жапаровдун артында бүт коррупционерлер